Bugünkü Cuma bayanının mazmunu ata-enelerge жақсы muamele kılуу деген mazmun eken. Bul köp jol aytılат, kayra aytılат. Sebebi emnedir? Emnege ata-enelerge жақсы muamele jasaş керек. Жана ошол жақсы muamele degeni ne degeni? Adam balasına bir nerse berse, kança suyunat, Orup kalganda bir doktor darılap sebepçi olsa, kança doktorga rahatsızlık bildiret. Ata-ene bizge ne bergen? Bul dünyadagi eng biz жақсы көргөн nerseni bergen. Adam balası özünün ömürün жақсы көрөt. Ata-ene bizdin bul dünyaga kelibizge sebep bolgan iki adamdı. Bu nerseni başka hiç kim bere almaydı. Allah Teala biz sizlerge ömürdü ata-enemiz arkılı bergen. Oşonduktan bul dünyada en ıyık, en ulu adamların içinden bul ata-ene bolgan. Sebebi emnede? Doktorдун акысын берсеңиz болот, бере аласыз. Канчалык кыйын операция болсун, 10 сааттык операция жасасын, сураган акчасын берсеңиз, разы болдум деп акысын алып кетет. Бирок ата-эненин акысынан адам баласы кутула албайт. Ата-эненин кылган жакшылыгын баалап акчасын төлөп кое албайт. Ömür boyu kızmat kılsa dağı bardığın emez. Şol bir apasının balanı bir kündük karaganın akısındağı bir albaydı. Sebebi biz kişinekey kezimizde bir gün karabay koygan ölüp kalat elekti. Bir kündük. Oşonduktan ata-enesi var adamlar ata-enesine жақшылык kılуу деген emneden baştalat. Birinci çın жүрөктün içinen ata-enesini жақшы көрü. Ata-ene kim bolsun, kanday bolsun, ayırması yok. Jada kalsa ata-ene musulman bolbosa dağı. Kur'an'da Luqman degen süre var. Oşol sürede Allah Teala aytkan ve in cahadaka ala an tushrike bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma ve sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Eğer senin ata-enen musulman emes bolsa, butqa sıyına turganlardan bolsa, sen dağı butqa sıyınasın balam dep majburlasa, oşonun bir aylasın tavıp, oşonu gana kılbaysın. Andan başka bardık aytkanların jasap, dünyada жақсы muamele jasaysın. Kapır ata-enege. Alemi ata-ene musulman bolsoç, ata-ene namaz okusaç, ata-ene hacılık umraga barıp kelgen bolsoç, al makul özleri üçün bирок biz üçün ata-ene bul ata-ene olup kala berет. Ata-enesini ушунчалык жақшы көрүш керек, эч качан жамандабаш керек. Ата-энесин бирөөлөргө, досторуна, же атасынын тең туштарына айтпайсыңар досуңарга деп кээ бир балдар. Апасынын тең туштарына арызданып, бул адепсиздик болот. Ата-enege жақсы muamele birinci жүрөктөн жақшы көрөм. Kim bolsa ata-ene. Kim bolsa da. Kim bolsa da namaz okuyup ayırması yok biz için. Kebir uçurlarda ökösü çoğu jaşabasa da. Bari bir baldары, kızları ata-enesin çın жүрөгүнөн жақшы көрүүsü mildet. Emnege sebebi alar bizge ömür bergen. Allah oşon iki adam arkılуу bizge жашоо берген.
ушунчалык акысы, укугу көп. Birinci ошол жүрөктөн жакшы көрөбүз. Кылган ар бир кылыктарын, адаттарын, ачуулуу болсо ачуулуулугун, каттуу болсо каттуулугун, орой болсо ошонусун кошуп жакшы көрөбүз. Ошондуктан айткан, ким өзүнүн атасынан башка бирөөнү мен бунун баласы эмесмин, өзү негизи мунун баласымын деп өзүнүн атасынан бет кайтара турган болсо, Аллахтын каргышы болсун деген. Ошого атабызды, апабызды чын жүрөктөн биринчиден жакшы көрүп, кээде ошо жакшы көрөрүбүздү айтып турушубуз керек. Ата энеге балдары, кыздары. Өлгөндөн кийин мүрзөсүнүн үстүнө барып сүйлөгөн сөздөрдүн пайдасы жок. Өлгөндөн кийин кошок кошуп ырдаганын пайдасы жок. Тирүү кезинде ошол жүрөктөгү сезимди айтып туруу. Ата, апа, мен сиздерге аябай ыраазымын. Чын жүрөктөн сиздерди жакшы көрөм деп айтып туруу, ишенесиздерби, ата энени айыктырып коет кээдечи. Ооруп турган болсо айыктырып, кыжалат болуп турган болсо кубантырып салат. Ошого кичинекей кезинде эми тили чыкканда ата де, апа де. Эмнеге? Себеби ата эненин максаты ушул биздин балабыз болсо дейт. Бизди ата, апа деп эле жүрсө экен. Жүрөктөн, чын жүрөктөн мухаббат кылып, жакшы көрүп, жакшы көрөрүбүздү кез-кези менен айтып, бул уят нерсе эмес бул. Анан эле атасы каза болгондорго, апасы каза болгондорго, сиз апаңыз тирүү болгондо эмне кылат элеңиз? Апасы тирүү адамдар, атасы тирүү адамдар, атасын, апасын дуасын алуусу бул алардын бактылуулугу. Намаз окубаса дагы атаңыз, намаз окубаса дагы апаңыз сизге бата берет го, ошол өтөт. Өмүрүң узун болсун уулум, бактылуу бол, ошол тилектери барга, ошол тилектери кабыл болот. Эми ал тилектерди кимге айтат? Ошол жүрөгүн жылыткан баласына айтат да. Ата энесин кубандырган кызына айтат да. Качан ата эне өз балдарынан, перзенттеринен кубанат? Качан бала болуп берсе чыныгы. Чоңоюп, жашы чоңойгондон соң бирөө начальник болду, бирөө чоң спортсмен болду, бирөө бай болду, бирөө молдо болду. Бирок баары бир биз ата энебиз үчүн алардын балдарыбыз да. Биз ата энебиздин жанына молдо болуп кирип албашыбыз керек. Муну кылганыңыз макрух болот. Ата, муну кылганыңыз туура эмес бул. Молдо башын боюнча кирип, биз алардын баласы болуп кирип баралы. Макрух кылабы, не кылат ал өзү билет. Начальник болсаңыз, ата энеңиздин жанына баласы болуп кирип барыңыз. Начальник болбоңуз. Бат-баттан болгула, мен вактым жок, мен шашып атам. Жок. Ата энеге начальник керек эмес, ата энеге бала керек, бала. Спортсменсизби сиз? Дүйнө чемпионусузбу? Ата энеңизге барга бир бала болуп берсеңиз, ошол жетет. Ата эненин кызматы тамак ашы, кийим кечеси, аларга акча берүү, аларды ажылыкка, умрага алып баруу, ал акыркы орундарда. Биринчи орундарда ата эненин жүрөгүнөн орун алуу. Ата эненин жүрөгүнөн орун алуу үчүн ар дайым унутпаш керек бала экенибизди. Себеби бизди кичинекей кезибизде көргөн. Алсыз кезибизди көргөн, ошол кез эсибизде. Ата энебиздин эсинде. Ата энесинин жанына барганда адам аракет жасаш керек, сүйлөгөн кезде үнү алардын үнүнөн бийик болуп калбаш үчүн. Урушуп, кыйкырып эмес,
ата эненин үнүнөн бийигирээк үн менен сүйлөгөн бул коркунучтуу да. Адам ошол кезге чейин жасаган сооп иштеринен куру калышы мүмкүн. Эгер ата эненин жанында үнүн бийик кылып сүйлөсө. Ошончолук акысы бар да. Макул канчалык жиниңиз келип жатса дагы, канчалык ачууланып жатсаңыз дагы кыйкырбаш керек. Бийик үн менен сүйлөгөнгө бизге укук берилген эмес. Бул ак жок, бул укук жок бизде. Балдарда, кыздарда ата энесине кыйкырып сүйлөгөн, акыл үйрөткөн акысы жок. Шариатта баласы, кызы ата энесине ата намаз окубайсызбы деп айтканга акысы жок да. Себеби андан жүрөгү ооруп калат. Насаат акыл айтууга акыбыз жок. Жүрөктөрүнөн орун ала турган болсок, анан бизге дуа кылат. Эми ата эне ар дайыма дуа кылат балдарына. Ата эне ушундай бир Аллах жаратып койгон жүрөктөрүнү ушундай жумшартып, мээримдүү кылып койгон. Кызмат кылбасаңыз деле дуа кылат. Бирок кызмат кылгандан кийин, жүрөгүнөн орун алгандан кийинки дуа бул башкача дуа да. Бул өтүмдүү бул. Кээ бир адамдар бир аз окуп, бир аз билим алгандан соң ойлойт, эми ата энем эми алар билбейт. Жок. Сизди тарбияладыбы? Сиздейди тарбияладыбы? Демек билет алар. Бир бала атасынан көбүрөөк акча табып, атасынан көбүрөөк билим алып, атасынан көбүрөөк диплом алып, чоңураак үй салып, чоңураак машина алып, анан атасына айтат экен, ата, мен сизден өтүп кеттим деп, озуп кеттим. Атасы чакырып айтып тур, балам, менден озуп кетүү үчүн сендейден бирөөдү тарбиялап көрчү дейт экен. Качан сен дагы сендейден бирөөдү тарбиялап ушундай деңгээлге чыгарасың, анан ошондо сүйлөшөбүз дейт экен. Ошондуктан ата энени чын жүрөгүбүздөн жакшы көрүп, алардын жүрөгүнөн орун алуу үчүн бала болуп беришибиз керек. Кээде эркелеп, жандарында жөн эле зияратка барып, жандарына отуруп, чай ичип, маектешүү бул ата эне үчүн бакыт. Бир аз кеңири убакыт алып баралы. Шашылбайлы. Бизди шашылбай караган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам ата эне тууралуу ушунчалык көп айткан. Токотер жерине айткан, ата разы, Аллах разы деген. Ридар Рабби фи ридал валид. Аллахтын разылыгы бул атанын разылыгында деген. Ва сахатур Рабби фи сахатил валид. Ал эми Аллахтын наразычылыгы атаны наразы кылдың болду. Кыямат күнү эсеби жок эле түп-түз эле сүйрөп тозокко алып келе турган адамдардын бир тайпасы ата энесин капа кылгандар да. Алар мен мындай кылдым эле, тигиндей кылдым эле, мечит салдым эле, мен ажыга сен жөн эле тур, сен ата энени капа кылгансың сен. Акул валидейн деп айтат. Ата энесин наразы кылып. Бизде ата энеси ак кылган деп коет. Ошол ак деген сөз арабча ата энесине бейбаштык кылып, ата энесин капа кылган да. Өтө маанилүү нерсе. Атанын разычылыгында Аллахтын разычылыгы деди. Эми апаным не деп айтты? Таман астында бейиште. Демек ата менен апа бейиштин дарбазасынын эки канаты. Кимге керек болсо, ошол экөөсүн разы кылып ачып алсын да. Пайгамбарыбыздын доорунда бир жигит мусулман келиме айтайын десе тили бурулбайт да. Келиме айтай ла илаха иллаллах, эми өлөр кезинде келиме айтайын десе тилине келиме келбейт. Тили бурулбайт. Башка нерсе сүйлөйт. Бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жанында келимени айт десе айта албайт.
Анан сурайт, бул не себеп десе, апасын капа кылган эле. Апасы наразы эле бул баладан. Чакыргыла апасын. Апасын чакырып айтат, балаңызды кечириңизди, жок, мени дейт, кечирбей тургандай капа кылган десе, анда чогулткула, отун чогулткула, ушул жерден эле күйгүзүп салгыла десе, эмнеге дейт, баары бир тозокко түшөт да, бул сизди капа кылыптыр десе, жок, мен кечтим, мен баламды кечирдим дегенде тилине келиме келет. Ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллах. Апанын ыраазычылыгы, атанын ыраазычылыгы ошончолук жогору турат. Жакын турган болсок, чогуу турган болсок, анда күндө зиярат Аллах насип кылып, алысыраак болсо күндө сүйлөшүп, бир жумада, өтө алыс болсо бир айда бир жолу зиярат кылып туруу, бул ата-эненин арманыды. Бизди кыйнабайын деп айтпайт көпчү, балам келбейсиң. Ата-энеге убактым жок деп айтпаш керек. Себеп канчалык убактысын бизге берди. Эгер ата-эне сизге телефон кылып туруп, балам бүгүн кел десе, бүгүн ата-энеңиздин үйгө баруу милдет болот. Ошого алар айтпайт. Ата-эне эч качан айтпайт. Жумшак айтат, келе аласыңбы, келесиңби, убактың барбы, качан келесиң? Бүгүн кел десе, бүгүн барыш сизге милдет болот. Ошончолук даража берген Аллах Таала. Ошого ата-энебизди бир умрага алып барып койбойлу, кутулдум акысынан депчи. Кичине продукт алып берип койбойлу, болду ата-энем мен карамагында мен аларды карап жатам. Жок. Ата-эненин жүрөгүнөн орун алуу үчүн алардын айтканын жасаш керек. Алар бизге зыян нерсе айтпайт эч качан. Бул дүйнөдө бизге тызыкчылыксыз жакшылык каалаган бул ата-эне гана. Эч кандай интерес жок. Кызыкчылыгы жок болуп туруп жакшылык каалаган бул ата-эне. Бул дүйнөдө. Себеби ата-энеден башка бирөө сизге кызыкчылыксыз жакшылык каалай албайт, жөн эле каалай албайт да. Аялы менен күйөөсү чогуу жашайт го, интерес бар да, кызыкчылык бар бири-биринечи. Ал эми ата-эне балдарынан эч кандай кызыкчылыгы жок. Чоңоюп бизди багат деген бакпаса өзүбүз жашай беребиз. Болгону сизди кызыкчылыксыз жакшы көрөт, сизге жакшылык каалайт. Ошого ата-эне айтты, ушул жумушту жаса, же жасаба, ошол жасаганда пайда бар да. Аксакалдардан сурап кеңешип көрсөңүздөр, качан үйлөндүңүз эле? 40 жыл болду. Кантип үйлөндүңүз эле? Атам үйлөнөсүң деди эле, үйлөнүп алдым. Анан 40 жылдан бери сонун жашап келатабыз. Ата-энеси тандап бергенге үйлөнгөндөр 40 жыл, 50 жыл жашап жүрөт, тынч, бактылуу. Жок, мен өзүм тандайм дегендер 2 айдан кийин эле анан не болду? Ушундай болду. Ошо жашоодогу маанилүү кезектерде, учурларда ата-эне менен кеңеше турган болсок, алар бизге ушундай кеңешин берет. Макул алар сиз окуган университетте окуган эмес. Макул алар сизчелик диплом, акчасы, тажрыйбасы жок болушу мүмкүн, бирок ата-эне сизди жакшы көрөрү бул точно да. Ата-эне сиздин кулк мүнөзүңүздү сизден жакшыраак билери бул анык. Анан сизге тандап бергенди карап көрөт, сизге дал келеби, келбейби. Ата-эненин жүрөгүндөгү жана текшерүү эмеси өтө күчтүү. Карап көрөт ата-энесин, сиз тандаганды. Ай балам, болбойт деди, болбойт. Бул болбойт. Бул чындап эле болбойт. Болот деди, Аллах буйрса болот. Пайгамбарыбыздан Жабраил периште келип айткан. Кыямат качан болот десе, эми кыяматтын болорун сен билбей сурап жаткандан кийин мен каяктан билем деди. Айтканда бир белгилери барбы дегенде, белгилерин айтып келатып, ошонун ичинде бир белги айтты. Анталидал амату раббатаха. Аял киши өзүнүн төрөгөн перзенттери өзүнө акыл насаат айтып баштаганда, ошол кыяматтын белгилеринен болот деди.
Bala çoğayıp, kız çoğayıp, atasına, apasına, sizler tura emес kılıp atasыңlar. Tura emес kılsa sen kantip dünyaya келдиң? Makul ata-ene zamanbap kebir nerselerden атын familiyaсын bilbeşi mümkün. Bирок жашоодо бизден жакшыраак билет да. Жашоо эмне экенин. Ошондуктан ата-энесинин батасын алып жүргөн келечек муун бул өсөт, өнөт, ийгиликтүү болот, бактылуу болот. Башка миңдеген, жүз миңдеген адамдардын батасын алганын пайдасынан көрө ата-энесинин батасы түздөн түз өтө турган батады. Biz kança kızıgabız biröylөрдөн барып bir bata берип коюңуз, bir bata берип коюңуз. Ата-энеден айталы, bir bata бериңиz. Сапарга баратам, bir bata бериңиз, ушул bir иш баштап жатам. Ата-энесин дайыма башына көтөргөн, орун койгон, кызмат кылган, көңүлүнөн орун алган балдарды, кыздарды Аллах Таала эч качан кордобойт. Муса пайгамбардын доорунда бирөөдө бай адамды бирөө өлтүрүп кетет. Анан ошону ким өлтүргөнүн билиш керек болот. Элге да кызык. Ким өлтүргөн? Ошону билиш керек болот. Муса пайгамбардан сурайт. Кантип билсек болот десе, Аллах Тааладан сураса, Аллах Таала айтат: "Bir уй союп, ошол уйдун эти менен өлгөн адамды bir чапсаңар дейт. Өлгөн адам тирилип, ким өлтүргөнүн айтат дейт. Анын кайра өлүп калат. Аллах ошентип айтты. Куранда 2,5 паралык Бакара сүрөсү бар. Ошол окуя баяндалган. Анан ал эл, Муса пайгамбардын эли кайра сурай берет да, жашы канча болуш керек, өңү кандай болуш керек деп сурай бергенде Аллах Таала дагы ушундай шарттарды, жанагы уйдун шартын ушундай кыйын кылып коет, дүйнөдө бир эле ошондой уй болот да. Сап сары болсун, бир дагы башка өң болбосун. Бир жолу дагы суу ташып, жер айдап иштеген болбосун. İzdep tapsa bir kempir balası karap жүрөт экен. Ошол кемпирдин баласынын bir ошондой кунажыны бар экен. Булар издеген. Канча турат десем, базарда ошол кезде биздин акча менен 50 миң, 60 миң турса, айтат ушул уйдун салмагынчалык алтынга сатам. Бул уюңуз өзү 50 миң эле туратпы десе, мага баары берди. Мен уюмду салмагынчалык алтынга сатам. Bir уй тирүү кезинде 200 килограмм чыкса керек. Жанагы киши өтө бай болот. Билиш сөзсүз шарт болот. Ошончолук алтынга сатып алат жанагы уйду. Сатып алып туруп алып барып айткандай союп эти менен чапса, ошол ким өлтүрдү деп эң көп тополоң кылып жүргөн адам болот да, ошол өлтүрдү дейт. Кыскасы бул окуяда эмне? Апасынын кызматын кылып жүргөн балага Аллах ушунчалык дүйнөсүнө береке берет, ошол кездин эң бай адамы болот. Неге? Апасынын жанынан кетпей кызмат кылгандыгы үчүн. Ошого ата-энесинин кызматын кылган. Биз ойлойбуз, өзүбүздүн акылыбыз менен, өзүбүздүн тажрыйбабыз менен, пландарыбыз менен өсөбүз, өнөбүз. Жок, андай болбойт. Качанга чейин ата-эненин батасы биз менен чогуу эмеспи? Биз өнбөйбүз дагы, өспөйбүз дагы, эчтеке болбойт. Ошого ата-эне кээде капа болгондой болот балдарынан, кыздарынан. Анан сүйлөшпөй койсо, балдары дагы сүйлөшпөй коет да. Капа болуп тур ата-энем деп экөөбүздөн бир нерсени күтүп жүрөт да. Bir toy боло калабы же бирдемке боло калабы кокусунан барып учурашып, жок. Башка эки жөн эле адам урушуп калса 3 күнгө чейин уруксат ойлонуп, 3 күндөн кийин барып кечирим сурайынбы, сурабайынбы деп ойлонуп 3 күндөн кийин. А бирок ата-энеге 3 күн жок уруксат. Себеп капа кылбаш керек эле. Капа кылдык, ошол секундта кечирим сураш керек. Tekebirçilikti başka жака иштетели. Ата-эненин жанында tekebirçilik иштетпейли, алар бизди кандай акыбалда көргөн?
Кандай гана абалыбызда көргөн эмнебизге текебирчилик кылабыз атабызга, апабызга? Мурдубуз агып жүргөн кезди көргөн, дагы башка ситуацияларды көргөн, эмнебизге текебирчилик кылабыз биз? Атам мени урушуп койду. Атасы урушкан бул бакка суу койгондой дары, бул пайдалуу. Мына азыркы 50 жаштан жогорку адамдар өтө тарбиялуу, өтө сонун, өтө бүт жагы топ келген. Себеби аталары урушуп чоңойткон ошолордучу. Азыркы жаштарды жанаң эркелетип чоңойтуп атабыз да. Булар башкача чоңойот буларчы. Таяк менен чоңойгондор башкача чоңойгон. Чынын айтыңыздар. Мына 50-45 жаштан нары адамдардан сурасаңыздар, көчөдө урушуп келсе, үйдө дагы апасы, атасы экөө кайра сабайт эле. Сен өзүң баштагансың депчи. Кандай нарушение болсо, үйдө атасы, апасы кайра сабайт эле. Себеби дүйнөдө эки эле түрдүү тарбия бар. Бири бардык дүйнө күнөөлүү, сен таза, бири сен эле күнөөлүү. Мына ушул экинчи вариант тарбиянын эң сонун жолу да. Мурдагыларды ошон тарбиялаган, сен күнөөлүүсүң. Мектепте мугалим мени уруп койду. Сен да сабак окуган жоксуң, класста тентек кылгансың. Эч качан мугалимди күнөөлөбөйт эле. Кимди? Ошону күнөөлөйт. Балдар мени сабап койду, сен сөккөнсүң да сен. Эч качан ата-эне айтпайт эле. Башкалар сен күнөөлүү деп чоңойткондон, мына азыркы аксакалдарыбыз, мына чоң кишилерибиз өтө тарбиялуу, оор басыктуу, түшүнүктүү, акыл эстүү. Азыркы жаштарды карасаңыз, жанынан өтүп баратсаңыз, салам да бербей, ассаламу алейкум десеңиз, не болду дейт. Ошого ата-эне урушуп койгону, кичине сабап койгону, бул дары, бул керек нерсе. Өтө керек нерсе. Өзгөчө апасы сабаган болсо, кимдерди апасы сабаган болсо, сонун тарбияланып чоңойгон да. Аллах разы болсун ошол апалардан. Азыр апасы, я Алла, баласын бирөө кичине түртүп койсун эле, болду, домду башына көтөрөт. Ким мен баламды түртүп койду? Себеп мен балам күнөөлүү эмес. Дом полный күнөөлүү, бул күнөөлүү эмес. Эртең ушул бала чоңоюп туруп, апасынан эмне дейт? Апа, сен деле күнөөлүүсүң дейт. Себеби ошону тарбиялагансыз да. Балам, сен тазасың, өзүңдү капа кылдырба. Өзүнү сизге да капа кылдырбайт да эртең. Мурда балдар, мурда дегенде бир азыркы жанагы аксакалдардан сурасаңыздар, ата-энесинен ушундай коркот эле, ушундай коркот эле. Таяк жесе дагы үйгө айтып келбейт эле. Бир жерлерин кесип алса, бир кумсун топурак жеп алып туруп үйгө түп-түз келет эле. Батингесин жыртып алса, болду, бир я Алла, азыр барып эле камала тургандай коркунучта жүрөт эле да. Азыр балдар ата-энеден же сыйлабайт, же коркпойт да. Мурдагы тарбия башкача тарбият болгон. Ошондуктан биздин аталарыбыз, апаларыбыз ошондой тарбиятты көргөн адамдар. Кээде бизди урушуп койсо капа болбош керек, жаштарды урушуп койсо капа болбош керек. Ата-эненин урушкандыгы бул жүрөктөн чыккан мухаббат кошулган урушкандык, жакшылык кошулган урушкандык. Анан урушкандыгы сиз дагы эле жаш баласыз ата-эненин көзүндө, ошон үчүн урушат. Ошого ата-энебизди макул тамак ашында карайлы, макул кийим кечесинде карайлы, макул умрага да алып баралы, акча да берели, бирок буларды негизги нерсе деп эсептебейли. Бул акыркы орундагы нерселер. Мамлекет аларга пенсия берет, ошол пенсиясы менен жашайт алар, сиздин продуктаңызга муктаж эмес. Өздөрүнүн дагы катып койгондору бар. Ата-энелер өтө акылдуу. Биздей баарын иштеткен эмес, кичине запас кылып койгон. Бар аларда. Болгону аларга керек, баласы керек да. Кызы керек, жоготуп салбаш керек ошолорду. Көңүл, жүрөктүн ичинен орун алып, ошолордун батасын алып жүрөлү. Ата-эне эч качан неправ болбойт, дайыма прав болот. Айттым го, намаз окубайбы, окуйбу, өзү билет. Аллах кечирсин, бир күнөө кылып жүрөбү, өзү билет. Бирок мен үчүн ата-эне дүйнөдөгү номер 1 адамдар, жүрөктөн жакшы көрөм, эч кимге жамандабайм. Дайыма ата-энеге дуа кылып жүрүш керек.
Allah Taala Kur'anda ata enege emne sözдөр menen dua kılış gerekti üretken. Namaz okup büttüngörü bul duanı kılgıla. Oroza tutup büttüngörü bul duanı kılgıla. Acılık atkarıp büttüngörü bul duanı kılgıla dep üretken jok. Bирок ata enеңерге ушул дуаны дайыма кылып жүргүлө деп биздерге айткан. Не деген? Раббирхамхума ва кул. Балдар, кыздар, айткыла менден ушуну сурагыла. Эмне деп? Раббирхамхума кама раббаяни сагира. О Аллахым, биз кичинекей кезибизде аталарыбыз, апаларыбыз бизге кандай мейримдүү болгон болсо, сен аларга ошондой мейримдүү болчу деп менден сурагыла деген. Дуанын сөздөрүн дагы үйрөткөн Аллах Таала. Эмнеге? Себеби өтө маанилүү болгондугу үчүн. Ошондуктан ата энелерибизди капа кылбайлы туугандар, апа энебиз менен тирешип албайлы, апа энебизге таарынбайлы, ачууланбайлы. Эмнеге? Жөн эле акыбыз жок. Просто акыбыз жок. Ата эне бизден кечирим жок. Ошого Аллах Таала баарыбызды ата энелерибиздин батасын ала тургандардан кылсын. Ал эми кимдин ата энеси каза болгон болсо, анда күндө өзү Куран окуп багышташ керек. Күндө өзү. Молдоке атама бир Куран окуп коюңуз, соогу тиет. Бирок молдокенин атасы эмес да, ал менин атам. Молдоке причем. Ошого мен Куран окуп атама, чоң атама күндө багыштап турайын. Каза болгондорго жайына жаткан жерине барып зиярат кылып турайын. Досторуна жакшы мамиле жасайын. Ал эми барлар болсо канимет билип дуасын алып алалы. Аллах Таала баарыбызга айткан уккандарыбызга амал жасоого мүмкүнчүлүк берсин. Ката кемчиликтерибизди Аллахым кечирсин. Ата энебизге текебирчилик кылуудан Аллахым сактасын.